мына Канышайым Баракелди Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арам оокаттары өтпөй атат. Себеп эл сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп күрөшүп атабыз. Тилекке каршы мына жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бол. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбаев канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиңер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпироват кете берсинби деп. Ошолор чечеби кемпироват. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттары шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршоо айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршоо айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп, 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп, 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ошол жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул кемпироват. Тиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Могул тал теректүү олтурган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасалы Тешебаев менен Осман Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылда. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы бир Кудайдан жоого чыккандар болуп калган ушу жетекчилер кээ бир учурларда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жулуп алабы? Улуудун начальниги келди дейт. Айланайын. Азраил келсе дагы чындыкты айтып өл деп тарбиялабады бул ата-энебиз. Ошол улуудун начальнигинен титирейсиңби? Үйүңө барып аялыңнан титирейсиң. Көчөгө чыгып досуңнан титирейсиң. Жумушка келип Эрнистен титире. Кече айыл өкмөтү бар ким эле жанагы тепкилеп жүргөн ушул жерде. Эр жигит кайда ал? Келбейт, кайда? Мына ошол аксакалдарды ушул жерде боз ит тигип атса, боз итти тепкилеп ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру ошол жигиттерде. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ошол өзгөндө эл менен жолугушам деп, ал сунушту дагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт.
13 yaşına. Geçe sessiya olup atkanda bir emes 2 jol surap verdim ben. Kaysı formatda oturdat? Bir turup parlamenttik hukuku dedi. Anda tuğra emes. Parlamenttik hukuku boyunca reglamentте 10 gün başta material kolga tapşırılış gerek. Al жария oluş gerek. Masallık malumat karajatlarının öküldörü malumatты alış gerek ele. Al bolgon жоқ. Anan buysundатып, бұл комитеттің жиыны деді. Анда комитеттің жиыны болса, соңғы мөөнөт жума күнү колубузга документ дейіш керек эле кагаз. Жоқ. Жоқ кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы микро трибунаны 2 жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабылып өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлабашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар анан. Эми урматтуу туугандар, темпироваттуу маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул 2. Мына Чыңгыз Айдарбеков ушул комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Эптен ачык келип, Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп 2 күндөн бери интрига болуп атат. Мына ошондуктан Туугандар, могул жердеги чыгып сүйлөгөндөр абдан туура айтты. Мен мына телефон деген балекетке кирбейм. Бирок кээде балдар жиберет, моундай сөз болуп атыр деп. Карасаңар, могул жерде жам баштап кымыз ичип отуруп, азамат аягына чейин тургула, биз силер менен деп жата бергиле уктап ушу жерде. Мына Болот инимдин айтканына мен 1000% кошулам. Баленин баары ушул жерде. Бардык бале ушул жерде. Мына милиция болуп, баягы лөөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендерди. Бириңердин агаңар, бириңердин жездеңер, бириңердин тагаңар. Өтүп келатып, кучакташып, өбүшүп, жытташып коюп атасыңар. Айтпайсыңарбы? Ачка калсаң дагы, арам өлсөң дагы турбач ушул жерде дебейсиңерби? Турба бул жерде дебейсиңерби? Дебейсиздер да. Керектүү болгон учурда биз буларды таппай калабыз. Ойгонолу туугандар. Ойгонолу. Мына Россиянын президентинин бир жакшы сөзү бар. Мен ошону сессияда айттым. Мына согуш каттуу болуп атат дейт. Эгер сиздер токтотпосоңуздар, тиги жак ядролук курал колдонот да дейт. Десе Путин айтты, биз да колдонобуз деди. Анда алам жок болуп кетет го десе, Путиндин сөзү бар. Угуңуздар. Угуңуздар айрыкча ушул 9 булактын жигиттери мен деген азаматтар. Россия жок аламдын мага эмне кереги бар деди. Мен сиздерге айтайын. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул темпироват Кыргызстандагы суу көлөмү боюнча 2-нчи орунда турат. 1-нчи орунда Токтогул суу сактагыч турат. 19-18 миллиард куб менен. Миллиард 700 миллион менен ушул турат. Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласыз кыжалат болуп? Уюбуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз деп коет мага. Качан бардың сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегенде, мына ушул жерге келгенде, мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул темпироват жок болгон болсо, мен ошол жерликпин дегеним жерге кирсин, мага да өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоодун кереги жок. Ошон үчүн айтып атам мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ушул жерде. Өз жериңде
Elingdi korgop oturgan közgө tozoktun otu haram deyip koy. Kozgobay korgobaysın baylanayın kırgız. Mınçı uktayısın. Kaçan uktayısın. Kaçan oygonosun. Kaçan turasın. Turganыңды эки жагыңды карасаң эмне калган болот кыргыз? Бизди эл бузар дейт. Эсиңиздерде бар. 95-жылдагы бизди эл бузар деген. Мына ушул визионго кууш кетип баратканда дагы эл бузар деген. Эмне үчүн жок нерсени биздин бетибизге көбө кылып сүртөт? Мына ушундай учурда өзүңдү карап ал деп арсылдатып коюш үчүн. Мына кече мен атам жөнүндө жазыптыр. Мен карабай болуп коем, мага туугандарым айтып берди. Меңдибай деген бар эле дейт ушул жерде. Мен угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Атам иччиле, атасы машинага салбай койгон деп. İçken bolsa maşinaga salmak dursun, köçödөн да чаап кетсең боло берет. Намаз окуп жүргөн кишиге ичип алган киши барып кучакташыш, бейнамаз кылат кийимде. Абдан туура кылган мен атам. Туугандар, мындай кылалы. Монол Кемпирабад бул кыргыз байлыгы. Бул Тогуз булактын эмес, өзгөндүн эмес. Бұл бүтүндөй кыргыздын булагы. Үзөңгө кууш кеткенде какша ал тоо экен, ит байласа тургуз жер экен. Эмне кыласыңар монтип элди дүргөтүп? Деп мына Исмаил Исакович, Бекназаров, Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, мен бар белем Бектор Асанов. Мына ушул жигиттер барганда бизди тепкилешкен. Колдорубузду кайрып машинага отургузган. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деген. Кеп анда меселе, кеп ошол тоодо меселе, кеп Сары Жаздын суусунда эле. Мына ошол сууну Кытай алды, эбегейсиз чоң байлыкка ээ болду. Мына ол жерди дейт, алган болсо эч нерсе болбойт экен, эч нерсе тоспойт экен дейт. Айланайын, кече видеосу чыкты го. Жаннат макан жойларыбызга ойландырабыз деп. Көрдүңүздөр ошону? Мен кече ушуну сессияда да айттым. Десем Ташиев айтат, аны кыргыз оппозиционерлер жасап чыгарып атат дейт. Бул не деген уят? Бул не деген шермендечилик бул? Ошондуктан урматтуу туугандар, ойгонгула. Ойгонгула, мен көп жолу айтам, ойгон садагам, ойгон айланайын. Мына тепсең темир жүз боласың мына жерде. Мен анчамчы келип калсам, отуруң бир айлантырып бериң деп, атка отургузганыңарды, силердин кармаган колуңардан бир жума ооруп жүрөт менин билегим. Не деген балбансыңар силер? Торпок тартасыңар ушул жерде, улакты таштап коюп. Бирок жер дегенде, эл дегенде карасаң, ийинге кирип кетерсиңер. Не деген азаматпыз биз? Не деген азаматпыз? Мен сиздерден суранам. Урматтуу туугандар, намысыбыз дайым бийик болуп келген. Биз көпкө чейин ушундай тоготпос элбиз. Курсакты тырмап жата беребиз. Бирок бир чекке келгенде аккан сел эч нерсе болбой калат биздин жигиттердин алдында. Мына ошол чекке жеткирбегиле деп атам. Мен бийлик айтып атам, жеткирбегиле ошол чекке. Барсаң эмнени айтсаң макул дей берет экен, бата берип шалпылдатып бетиңден өө берет экен деген ал дежурлар Усубалиевдин мезгилинде де болгон, азыр дагы бар. Алар өзгөрбөйт. Бирок алар өсүп келатканда артынан өздөрү менен кошо дагы бирөөлөрдү өстүрүп коюп кете берет экен ордуна. Ошол азамат, туура, фамилиясынан бери билесиз. Ошол сыяктуу болбойлу туугандар. Мен мына Баткенден бери келген туугандарга ыраазычылык билдирем. Булар дагы азаптын азабын көрүп атат. Нарындан келген туугандарга, Көгүлтүр Ысык көлдөн келген туугандарга, Таластан келген, Кыргызстандын 7 туанынан келген азаматтарга таазим этип баш ийем. Көрүп кетиңиздер, байкап сүйлөшүп кетиңиздер. Бирок ушул жерде туруп, азыр ушу Курчаптын базарында 2 килограмм жүгөрүмдү сатып алайын деп турган азаматтарга дагы рахмат. Туурабы? Мына үйүмдөн 5 тоогумду сатып алайын деп турган азаматтарга да рахмат. Мына ушул мына азаматтар, мына Москвадан келиштир. Жылдыз деген мына Жылдыз деген туруп койсоңуз, мына Жылдыз деген азамат мына ушу Москвадан келди. Тегир тоонун кызы болот.
Sokuluk'tun gelini olur. Buravun at başıdan. Karabaltı'dan. Bana uşular Moskvadan gelip oturar. Bilet kança eken? 20 ming. Bunu o yerde cüve basıp gelgenge bolmayacak. Bular geldi ketti, jattı, 100 ming so'm ketedi. Bekar gelip ketgenge bunu o yerге gelişke kıyın bolup otkanlar var. Bирок бүгүн o yerde жана сүйлөп аткан бирөө айтты, 3 миңдей калк турат деп. Биздин акыныбыз да айтты, саныңыздарга эмес, сапатыңыздарга таазим этем деп. Мына ол жерде отурган азаматтардын бүтүндөй баары ал сөздү укканга эмес, ошол сөзгө каршы чыккан азаматтар турасыздар ушул жерде. Сиздер бар үчүн эл бар, сиздер бар үчүн жер бар. Биз жогорку кеңеште дагы соңку демибиз калганга чейин ушуну күрөшөбүз. Биз ушул жерди алып калганга бардык күчүбүздү салабыз. Ушул жерден эки баатыр чыккан азамат жер, баатырлардын урпактары баатырларча жер коргоонго биз даярбыз. Рахмат. Азамат, эми мен өзүм мындай бир агалык бир укугумдан пайдаланып Жеңиш мырзага сөз берсем, кандай дейсиздер? Чогуу чыгасыңарбы? Же бир-бирден, Рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ак калпак кийген ардактуу менин аталарым. Ак жоолук таккан асылдуу менин апаларым. Ардактуу агайын туугандар, бир туугандар. Аттим. Жана башында губернатор айтты. Буга чейин эмне кылып жүрдүңөр, эмне маселени көтөрбөйсүңөр деп мени өкүнтөт. Ушинтип кыргыздар чогулуп, кыргыздын жери кетип атканда талкуулап отурганыбызга өкүнөм. Мен өкүнөм. Башка маселенин үстүнөн карап, той кылып, ушул жерде атча сүйүнбөй, кубанбай, анын ордуна кайгырып отурганыбызга мен өкүнөм. Тарых тескерим. Калбайын кыргызым. Ушул жерде чыккан улуу инсан, Алайдан Алымбек Атканын уулу, Орус империясына каршы кол топтойм деп, оганга огун уулу Абдылдабек өлөөрүнүн алдында айткан кербези бар. Мен жаным чыкканга чейин төшүмдү ачып, жүрөгүм уруп турган кезде жылып алып туруп ак кийизге оруп, жүрөгүмдү кыргыздын жерине койгула деген сөзү бар. Сөөгүм ооганда кала берсин деген аманаты бар эле. Бүгүн кагылайын кыргызым, колумдагы топурак эртең кеткенде кепин жабынып кое турган жер таппай кала турган учурга келдик го. Ушул жерде кыргыздын жери болуп аткан кемпир абатты кетип атканда кайдыгер карап тургандарга мен кайрылам. Берди келип чогулган эл тарыхын жакшы билет. Мен учурдан пайдаланып, бизди көрүп турган канчадан чоңолот экен, кантип чечилет экен деген кыргыздарга кайрылам. Кемпир абат эзелтен кыргыздын жери болгон жери болуп кала берет. 1924-жылы биздин улуу аталарыбыз Жусуп Абдрахманов, Мунадыхан Кимсанбаев туура баамдады. Бүгүн комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбековдун атасы Иманалы Айдарбеков кемпир абаттын жери ошол жерде бар эле го. Мына ушул жерлер кетип атат. Мени